Көз. Поезд ордунан козголуп, чоң шаардан акырын узай баштайт. Сол тараптагы жаш жубайлардын маңдайынан бой жеткен уулу менен атасы орун алат. Поезд ордунан жыла баштаганда бой жеткен жигит айнек жакты таң кала тиктеп, атасына кыйкыра сүйлөйт. Ата, карачы, биз алдыга баратсак, бак тарактардын баары артка кетип жатат. Карасаң. Наристе баладай болуп минткени жубайларды чочуркатып, атасын бир карап, жигитти бир карап тим болушат. Атасы болсо уулуна жылмайып, мээрим төгө карап коет. Бир малда кубанычы койнуна батпаган жигит дагы кыйкырды. Ата, карачы, көл окшойт, көл көрүнүп атат. Абултар биз менен кошо кетип баратышат го. Атасы уулун коштогонсуп улам башын ийкеп, баягысындай эле мээримдүү жылмаят. Жубайлар болсо жоругу таң каларлык жигитке кейиштүү карап унчугушпайт. Бир маалда сыртта жан башталып, күйлөнүп учуп келген тамчылар терезеден ылдый сала болуп жай ага баштады. Көздөрүн жумуп ырахатка батып кайра ачып күлүп, ата, жамгырдын жааганы сонун экен, деп дагы жыргады жигит. Жол бою буларга көз салып келаткан жаш жубайлардын акыры чыдамы түгөндөбү? Эмне үчүн уулуңузду дарыгерге алып барып көрсөтпөйсүз? Дешти аны суроолуу карап. Биз мыкты дарыгерди дарыланып, бүгүн гана көз ооруканасынан чыгып келатабыз. Оолум 20 жылдан бери биринчи жолу бул жарыкчылыкты көрүп жатат, деди ата бактылуу жылмайып. Билбеген нерсеңе сын такпа, эрежеси эң жөнөкөй. Ашыкча сөздү сүйлөгөндөн көрө унчукпай койгон улуу иш. Носир Хисроу, тажик перси такыны, ойчул.